Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, окуучулар, ата-энелер. 12 декабрь улуттук адабият күнүнө карата Ташполот Жапаров атындагы орто мектебинин башталгыч класстары тарабынан даярдалган адабий музыкалуу композицияга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Арыштай тозот, айга колун созот, анткени китеп акылга акыл кошот деген демекти бүгүн биздин Ташполот Жапаров атындагы орто мектебинде бир чоң самалы өтүп атат. Анын себеби мугалимдер жана окуучулар менен биз сентябрь айынан баштап USAID долбоорунун жетектөөчүсү колдоосу менен керемет окуу деген долбоорго катышып, кубанычыбыз койнубузга батпай, сүйүнүп, кубанып турган учурубуз. Себеби өзүңүздөр көрүп тургандай модураган бөбөктөр турмуштук эң кичинекей жомоктон баштап драма сахналашкан эң чоң чыгармага чейин өздөрүнүн окуу көндүмдөрүн такшалтып, бир ошо жомоктогу каармандарды чыныгы турмуштук каарманга айлантып, алдыңыздарда өтө бир кубанычка бөлөнүп отурат. Мына биздин окуу керемет деген долбоор аркылуу берилген китептерди көрүп турасыздар, урматтуу окуучулар жана мугалимдер. Сиздер ушул китептерди окуп, келечекте биздин Камилбой, биздин өлкөбүздө чоң бир жакшы самалык иштерди аткара турган, кыргыздын желегин бийикке көтөрө турган патриот жигит кыздардан болушуңуздарга тилектешмин. Мугалимдер, сиздерге дагы салышпаган ишиңиздерге ийгилик. Окуучулар ким көп окуса, ошол гана азыр жакшы иштерди аткарууга бел байлап алдыга озуп чыгалат деген ой. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, окурмандар жана ата-энелер. USAID'дин Бирге окуйбуз долбоорун утурлайт. Китеп сабаттуулуктун жана билимдин негизи демекчи 12 декабрь улуттук китеп күнүнө карата биздин Ташполот Жапаров атындагы орто мектебинде болуп жаткан адабий композициялык кечебизге кош келипсиздер. USAID долбоорунун Бирге окуйбуз долбоорунун негизинде түптөлгөн керемет окуу долбооруна биз 2020 жылдын 1 сентябрынан тартып иш жүргүзүп келе жатабыз. Окуу керемет долбоору биздин кенже окурмандарга 252 даана кыргыз жана орус тилиндеги адабий жомок китептерди, ошонун катарында шахмат, нарда жана викториналар келди. Ушул керемет окуу долбоорунун негизинде келген адабий жомок китептер келгенден баштап биздин балдар ата-энелери менен чогуу китеп окуп, ыр жаттап жана жомокторду чогуу аткарып келишүүдө. Айрыкча биздин башталгыч класстын окуучулары үчүн ыңгайлуу болду. Себеби алар ушул китептерди шар окуп, өз оюн эркин айтышууга да көнүгүштү. Ошонун катарында жомоктор дүйнөсүнө саякат жасоо аркылуу жашоого болгон ой чабыттары кеңейүүдө. Айтайын сөздүн чындыгын, тазалуу болду бул кылым, Манастан кийин кыргызым, мактаныч кылчу Чыңгызым. Айтматов Чыңгыз жаркыган, ак таңыбыз дечелек, айтылып бүтпөс дүйнөдө дастаныбыз дечелек. Өзүңүздөргө белгилүү, улуу даанышман, терең ойчул, акылман, 21 кылымдын бирден бир көрүнүктүү жазуучусу. Руханий эмгеги кыргызга гана эмес, бүт дүйнөгө таанымал, кылымда сейрек келүүчү феномен Чыңгыз Айтматовдун 12 декабрь туулган күнү. Чыңгыз Айтматовдун көзү тирүү болгондо быйыл 92 жашка чыкмак. Чыңгыз атабыздын ошол туулган күнүнө жаркын элесине арнап биз чакан бурч уюштурдук. Ташполот Жапаров атындагы орто мектебинин 1 класс Бөрүбаев Кубатбек. Мен сиздерге азыр апа деген ырды көткөм айтып беремин. Апа бизди төрөгөн, ал күнтүйгөн төбөдөн ашкан кампыр боорукер меримине бөлөгөн. Апа бизди сүйөбүз, ал теңдешсиз билебиз, кайгы мыңас эркелеп, каткырабыз күлөбүз. Айта дайым акылын ай күнгө кол серметип, актайбыз биз аксытын күчкө толсок эр жетип. Азаматсың. Түлкү менен турна Аткаруучулар деп аткаруучулар айдай кыз
Абдуллаева Айдаркыз, Абдуллаева Самира. Күндөрдүн биринде түлкү менен турна жолугушат. Салам турна. Сенин үйүңө конок макул түлкү баран. Бир күнү турна менен түлкү жолугуп калышат. Кел турна, отур. Өз үйүнө турнаны мейманчылыкка чакырган түлкү жайык идишке тамак даярдап коет да коногун чыдамсыздык менен күтөт. Аңгыча турна түлкүнүн үйүнө келип калат. Түлкүнүн үйүнө конок болуп келген турна таптакыр ал жасаган тамактан тамактана албайт. Өтө капаланат. Ошентсе да түлкү менен жылуу коштошот да турна түлкүнү өз үйүнө конокко чакыра кетет. Ошентип түлкү менен турна жылуу коштошушат да турна өз үйүнө сапар тартат. Күндөрдүн биринде түлкү турнанын үйүнө конок болуп барат. Турна да ал учурда өз досун күтүп, тамак даярдап, түлкү досун чыдамсыздык менен күтүп турган болот. Аңгыча турнанын үйүнө түлкү келип калат. Курсак ачка келген түлкү бат эле тамактанууга киришет. Бирок турна жасаган даамдуу тамактан таптакыр тамактана албай коет. А турна өз тамагын жеп курсагын тойгозот. Түлкү да турнанын үйүнөн капалуу болуп, курсагы ачка үйүнө кайтат. Мына ошол күндөн тарта түлкү менен турна достук шартын бузушуп, бири-бирине таарынышып, достошпай калышат. Табиятты бийлетип, көркөм чечен сүйлөткөн китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Эл достугун сактаган, эр таалайды мактаган, согуш өртүн өчүрүп, бейкут топту жактаган китеп менин акылым, китеп менин жакыным. Мен Язбабаева району 1-Б класстын окуучусумун. Ырыс алдын ынтымак кыргыз элге магын силерге айтып берейин. Илгери 9 жылды бир киши жашапты. Балдары ынтымаксыз экен. Бир күнү ынтымаксыз 9 жылды бири-биринен башка кишилер уруп кетишет. Ошондо атасы 9 таблыгын алып келип, балдарын күчүңөрдү сынайчы, ушул 9 таблыгын табылмай сындырылачы дейт. Балдары бооланган 9 таблыгына сындыра алышпайт. Саламатсыздарбы, мен Исманалиева Мээрим. Баткен областынын Лейлек районуна караштуу Чимген айылында 2012 жылы 6 майында төрөлгөн. Азыркы учурда Ташболот Жапаров атындагы орто мектебинин 2-А классында окуймун. Бул менин колумда турган ак калпак улуттук баш кийим. Бул калпакты аталарыбыз кийет. Бул калпакты жайында кийсе салкын болот, кышында кийсе жылуу болот. Сайнидин ишенов ак калпак кийген кыргыздар ааламга пайда болгону ардактап сактайт калпакты. Алтынга теңеп болжолу
ак калпак кийген, ак калпак улут белгиси тааныткан, аны алыстан ак калпак кийген сен дагы бабалар окшоп таанышман. Мен Абдымаликов Туманазар. Ташпулат Жапаров атындагы орто мектебинин 2А классынын окуучусумун. Сайнедин Ишенов Бозуй. Бозуйда кыргыз жасаган кооздоп түндүк угун кереген матап чүй согуп мыктылап баккан туурун. Бозуйда кыргыз жашаган жамчы жаап кийизден туурдук түндүк жабуусу көркөмү сомун келишкен. Бозуйда кыргыз жашаган миңдеген жылдар тулгасып, санжылка айдап кой жайып, өргүтүп малын тоогашып. Саламатсыздар, мен Тагашев Байыр Ташпулат Жапаров атындагы орто мектебинин 2А классында окуучусумун. Колумда комуздан көптөгөн күйлөр, музыкалар, аспаптар чертилет. Бул музыкалык аспап. Алынкул Үсөнбаев, комуз тилге жолгош үнгө дем, комузду кошуп ырдайлы, бабабыз жеткен бул комуз баркына жетип сыйлайлы, өрүтү тандап чабылган, карагай капка жабылган, 3 кыз тагып жибектей, күлүктөй таптап багылган, ата журтту коргогон, эрди ырдайлы комузум, бетинде түздүү береке, жерди ырдайлы комузум. Саламатсыздарбы, мен Үсөнбаева Сумая. Мен Ташпулат Жапаров атындагы орто мектебинин 2Б классында окуйм. Мен Чыңгыз Айтматовдун өмүр баянын айтып берем. Талкар жазуучу Чыңгыз Айтматов 1928 жылы 12 декабрда Таластын Кара-Бура районундагы Шекер айылында төрөлгөн. Атасы Төрөкул Айтматов, апасы Нагима Хамзаева. Өз кезинде эң билимдүү адамдарынан болушкан. Жазуучу, газетчи Дизжо аттуу эң биринчи аңгемеси 1952 жылы жарык көргөн. Мен Акимбаев Акниет Ташпулат Жапаров атындагы орто мектебинин 2Б классында окуйм. Мен Чыңгыз Айтматов жөнүндө көркөм айтып берем. Эскерүү. Өтүп жатат сизде эскерүү күнүбүз. Чексиз эле өзүңүзгө сүйүүбүз. Кыйкырсак да бүт ааламга жар салып, аттың артынан жетпейт сизге үнүбүз. Ушул жылы 92 жашка толмоксуз. Элибиздин сый төрүндө болмоксуз. Аткарам деп көздөп койгон иштердин бир канчасын бүтүрүп да коймоксуз. Чыңгыз ата кеттиң алыс сапарга. Тирүү жүрсең эмне биздин катарда? Сенин баркың асфаталдай сезилчү. Аттың артынан жүрсең эмне арада? Мен Болушов Бексултан Ташпулат Жапаров атындагы орто мектебинин 2Б классынын окуучусумун. Мен жакшы китеп жөнүндө көркөм айтам. Жакшы китеп өмүрдүн жан шериги жакшы китеп. Жаш жүрөк жалындаган жолун тиктеп. Китепте эмне кааласаң бардыгы бар. Мен Акимбаев Алия Ташпулат Жапаров атындагы орто мектебинин 2Б классынын окуучусумун. Мен китеп жөнүндө көркөм айтам. Китептин душманы ким китепти көзөтсө, китеп баркын билбесе, жулуп алып барагын урой койсо бир нерсе. Ал китептин душманы. Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Мен Абдилазизов Ария Толукбаевич Ташпулат Жапаров атындагы орто мектебинин 3А классында окуймун. Мен адабий жомок китептерди жакшы көрөмүн. Үйдө жана мектепте адабий жомок китептерди көп окуймун. Өзүм бош убагымда аң сезимди өнүктүрүүчү китептерди жасаймын. Мен 2 классымда китеп жасоо боюнча конкурска катышып 1 орунду алганмын. Бүгүн биз сиздерге апам экөөбүз
биз. Эй, булуттар, мага атам китеп кап сатып берди. Китеп кабыма баары сүйүнүшөт. Апам дагы, Гүлжамал эжем дагы, Роскул абам дагы, Беке эжем дагы баардыгы сүйүнүшөт. Sen kayda kalmadın начальник? Sen de şağırga ol. Bu sana oyuncuk emes. Bu degen buyum. Bu degen akçaga kelgen. Timeli oyuncuk kılıp algan tura. Oku dep эле öpkön köp kalıptır. Şaşpaylı 2 ay var. Деп кабып, менден алыс калганыңа таарынба. Апаң урушуп атпайбы? Атама азыр кыйын. Атамды Роскул абам аябай капа кылып койду. Беке эжем да ыйлап атат. Мүйүздү эне тезирээк келсечи, таарынчысы жазылып. Сен аны билбейсиң да. Ал деген биздин умай энебиз болот. Ал жөнүндө мага атам дайыма айтып берчү мен сурасам. Илгери бир өткөн заманда токой болуп, булак ташып, өзөн болгон доордо улуу дайранын боюнда бир уруу эл турат. Ошол элдер дайраны Энесай дейишчү экен. Ошол Энесайды жээктеп келип түркүн уруулар келип жашашкан. Бирин бири чаап алган жоокерчилик заман болгон. Бир күнү эл атасы, журт эгеси Баатырхан каза болуп калайлык калып 40 күн аза тутат. 40-чы күнү чарчаган эл уктап жаткан убакта арбак ээси көк теңирдин жолун бузган жоокол салып халктын башына караан түн түшөт. Адамзаттын туулушу кыйын, көбөйүүсү кыйын, өлтүрүү бир заматта экен. Чанадагы кымыз түгөнгөнчө, чаныштагы кымыз түгөнгөнчө бир уруу эл кыйрап калат. Бир гана бешиктеги наристе аман калат. Аны мүйүздүү бугу эне асырап алат. Ал чоңоюп Кайберендин кыздарынан тандап үйлөнөт. Дагы ошол баладан кыргыздын тукуму уланып калган экен. Ак кеме, салам. Мени да ала кет, мен бул жактамын. Окуу кереметти. Бала менен окуу чындыгында эле аябай керемет. Балдарды оюнга эмес окууга шыктандырып, кызыктуу убакыт бөлүү азыркы өзгөчө азыркы кырдаалда аябай ата-энелер үчүн өтө чоң жоопкерчилик. Балдарыңыздар менен бирге китеп окуңуздар. Окуу аябай керемет. Саламатсыздар, мен Роскул Жапаров атындагы орто мектебинин 3-Б классынын окуучусумун. Жети ата, азаматтын белгиси, аталардан бата алган, жети атасын билбеген, жетисиз кул ата алган, жакшы жигит ардактар, ата жолун улантар, эмгек отон журтуна элин кошо кубантар. Жети атасын билгендин жетик болот акылы, кичик болгон сайын көп улук болот акылы. Саламатсыздар, урматтуу мугалимдер. Мен Ташполот Жапаров атындагы орто мектебинин 4-А классынын окуучусу Таирова апамын. Мага мөмө жемиштерден алма жагат. Анткени алмада көп витаминдер бар. Анан мага орусча аңгемелерди окуган жагат. Мисалы, Жылдыз Керимованын «Сладкое яблоко» деген аңгемесин сиздерге орусча окуп берейин. Самат и Азат учатся в одном классе и сидят за одной партой. Друзья живут на одной улице по соседству. Каждое утро они вместе идут в школу. Однажды Самат сказал: «Азат, на соседней улице я видел спелые яблоки. Они висят над забором. Их можно набрать целую кучу». После уроков друзья пошли на улицу, где росла яблоня. Улица была широкая и зеленая. Вдоль улицы стояли красивые новые дома. Но среди новых домов стоял маленький старый домик, покосившийся забором и калиткой.
Рядом с забором росла большая яблоня. На ветках яблони висели красные яблоки. Азат протянул руку и сорвал яблоко. Вдруг он увидел бабушку, которая сидела в скамеечке под яблоней. Седые волосы торчали из-под платка. Она сурово посмотрела на мальчика. Бабушка внезапно встала и направилась к калитке, где стояли мальчики. «Бежим, она увидела нас!» – закричал Азат. Саламатсыздарбы. Мен Тайырбай Ташполот Жапаров атындагы орто мектебинин 4 А классынын окуучусумун. Мен жыл мезгилдеринен жаз мезгилин абдан жакшы көрөм. Себеби мен жаз мезгилинде төрөлгөнмүн. Жаз мезгилинде алма өрүктүн гүлдөгөнү бала бакчага көрүп берип турат. Жазын келишин билдирген бачы чеке гүлү абдан жагат. Келген куштар учуп келе башташат. Биз келген куштарга уя жасап беребиз. Жаз мезгилинде 3 ай бар. Алар март, апрель, май. Март, апрель, май айы мына балдар жаз айы. Жаз айларын белгиле, жеңилденип кийгиле. Жазында терезеге жыпарчыктуу гүлдөр өсүп чыгат. Жайлоо жапжашыл, абасы таза, боз болуп калат. Сайтин Абдыкеримова, жаз мезгили. Жыл жаргаткан мейирмандуу күнөсү. Жаз мезгили жаш баланын мүнөзү. Кара жерим жашылданып, кулкуруп, калкып чыгат бал каймактай ширеси. Жаз мезгили бардык жанды ойготот. Жалкоо адам иштен коркуп торготот. Эрте туруп, эптин жүйгө шамданып, эмгек өсүп иш үстүндө ойнотот. Мунарча үй жумого. Илгери бир калың токойдо чоң мунара болуптур. Ал мунарага биринчи болуп ийин касчы чычкан келет. Нара. Жашайт. Мунарада эч ким жооп бергени үчүн чычкан ал мунарада жашап калат. Андан кийин Тостокоз бака келет. Мунарада ким жашайт? Мен ийин касчы чычканмын. А сен кимсиң? Мен Тостокоз бакамын. Кел бирге жашайлы. Макул. Ошентип чычкан менен бака экөө жашап калат. Үчүнчү болуп алаңкоз коркок коён келет. Мунарада ким жашайт? Мен касчы чычканмын. Мен Тостокоз бакамын. А сен кимсиң? Мен алаңкоз коркок коёмун. Макул. Андан кийин төртүнчү болуп Амалкө куу түлкү келет. Мунарада ким жашайт? Мен касчы чычканмын. Мен Тостокоз бакамын. Мен алаңкоз коркок коёмун. А сен кимсиң? Мен Амалкө куу түлкү эжеңер болом. Кел биз менен бирге жаша. Макул. Андан кийин майпаң болгон аю келет. Мунарада ким жашайт? Мен касчы чычканмын. Мен Тостокоз бакамын. Мен алаңкоз коркок коёмун. Мен Амалкө куу түлкүмүн. А сен кимсиң? Мен чалыркөз аңкы аюмун. Кел биз менен бирге жаша. Макул. Аю мунарага батпай калат. Ал мунарага батпай калганына капа болот. Ташполот Жапаров орто мектебинин окуучусу Абдимиталипова Гүлзада, 4-Б классынын окуучусу. Мен адабий окуу сабагын жакшы көрөм жана алдагы чыгармаларды жана аңгемелерди окуганга кызыгам жана алар менен сүрөт тартам. Хукук Акматовдун чыгармасынан. Мен Абдрахманов Уткайым Ташполот Жапаров атындагы орто мектебинин 4-Б классынын окуучусумун. Мен адабий жана чыгармаларды жумуктарды окуганга кызыгамын. Күкүк ору жолго түштү. Сагызган бир адамдын сарайына учуп келип, күкүккө үлпүлөгөн жумшак кебездик көрсөттү. Момундан ал да каалашынча алдына түшөп салып. Арадан дагы бир жума өттү. Күкүк болсо баягыдай эле сылкылдап бекербоз жүрө берип, бир күн жумуртка тууп салды. Уясы жок неме талага тойт да, эми эмне кылыш керек? Ойлонуп ыйлап отурду да, сагызган досун эстеди. Учуп барса досу жумуртка басып отуруптур. Күктү көрөр замат сагызган күлдү.
Сенде жалкоо жер үстүнө барбы деги? Колуңда баары турат, бирок уя салбайсың. Деги эмне деген жансың өзүң? Рас айтасың досум, баары эле бар уя салганга, бирок убакыт таппадым. Такыр колуң бошобойт. Бали досум, сенде жалкоонун жерди жетти кыдырып табышы мүмкүн эмес. Боорду эзип салдың. Ха-ха-ха, болду эми досум, сага жардам бере албайм. Кадырың жан болсун. Жумурткаңды кошо басып берчи Байболбор. Баары бир өзүңдүкүн басып отурасың го. Жок, оозуңдан дайлансın. Сагылсаң кашайып такыр болбой койду. Анда көкөк каалаган бардык тааныштарынан жалтырап суранса, бири да анын жумурткасын басууга макул эмес. Жок, чында, бирөөнүн жумурткасын басып жоопкерчиликти моюнга алыш оңой болду. Ошондон кийин көкөк айласынан оор жолго түштү. Ээси жок кезде бирөөнүн уясына кире калып, жумурткасын кошуп коет. Кашкыр менен жети улак. Илгери бир токойдо эчки жашапты. Анын жети улагы болуптур. Энеси токойго кеткенде мынтип атчу экен. Улактарым, чунактарым, эшикти ачпагыла, эшикке да чыкпагыла. Мүйүзүмө чөп, желиниме сүт алып келейин. Ал токойго кеткенде анын сөзүн кашкыр угуп калат. Улактарым, чунактарым, эшикти ачкыла. Апаңар келди. Мүйүзүмө чөп, желиниме сүт алып келдим. Жок, бул биздин апабыз эмес. Эшикти ачпайбыз. Карышкан катын токойго кеткенде энеси келет. Улактарым, чунактарым, апаңар келди. Эшикти ачкыла. Мүйүзүмө чөп, желинине сүт. Апабыз келди. Эшикти ачалы. Алар үйүнө кирип, энеси кайтадан эртеси күнү дагы токойго кетет. Улактарым, чунактарым, эшикти ачпагыла, эшикке да чыкпагыла. Токойдо ач карышкыр бар экен. Ал айткан сөзүнүн кашкыры болуп, кашкыр устага барат. Устага барып үнүн ичкертип, кайтадан эчкинин үйүнө келет. Улактарым, чунактарым, эшикти ачкыла. Мүйүзүмө чөп, желиниме сүт алып келдим. Эшикти ачалы, апабыз экен. Кашкыр бир кичинекей улагын көрбөй калат. Ал токойго кеткенде энеси келет. Улактарым, чунактарым, кайдасыңар? Бизди карышкыр, менин эже агаларымды карышкыр жеп кетти. Анан энеси токойго кеткенде кашкырды көрүп калып, ичин жарасайт. Анан анын ичинен 6 улагы чыгып келет. Андан кийин алар бактылуу жашашып калышат.